Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттик тарабынан аймактардын инвестициялык потенциалын өнүктүрүүгө багытталган инвестициялык вектор, аймактардын мүмкүнчүлүктөрү жана туруктуу өнүгүүсү аталышындагы семинарлар уланууда. 10-июнда кезектеги иш-чара Ош шаарында өткөрүлдү. Семинардын ачылышында инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров, Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкарт Кенжебаев, Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев жана бизнес өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин катчылыгынын жетекчиси Улуу Кыдырбаев сөз сүйлөштү. Иш-чара мамлекеттик органдар, бизнес коомчулук жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүүгө, инвестицияларды тартуу боюнча мамлекеттик саясатты түшүндүрүүгө жана аймактык долбоорлорду колдоого багытталды. Күндө мына замандын талабына жараша биз ошол санариптештирүү багытында дагы АЭС инвестиция деп ошол жанагы интерактивный карта кылып, аны өлкөнүн баардык булум буруштары мындайчасын айтканда бүгүнкү күндө бул процесске мындайчасын айтканда катышат да. Бүгүнкү күндө сиздер билесиздер, мына мамлекетибиздин башчысы урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жарлыгына ылайык ар бир зам губернатор, ар бир зам министр, министрлер, мамлекеттик органдардын орун басарлары, райондун акимдин орун басарлары, ошол эле мезгилде аймактагы айыл өкмөттөр бардыгы ушул инвестициялык мындай жанагы процесстерге бүгүнкү күндө жооп берет да. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө ошол биз бардык мамлекеттик органдарды ошол АЭС инвестицияга интеграциялаштырып, бул борбор эле өнүгүү эмес, бул жерде бардык мындайчасын айтканда аймактарды да тең параллель өнүктүрүп, Кудай буйрса ошол аймактардагы жана инвестициялык долбоорлорду ишке ашырып, бул жерде сиздер билесиздер, ар бир инвестициялык долбоордун артында албетте жана социалдык пакеттери бар, жаңы жумушчу орундар, ошол эле мезгилде жанагы республикалык бюджетке толтуруп, ошол эле мезгилде социалдык төлөмдөр да төлөнөт да. Ошол учурдан пайдаланып бүгүнкү күндө ошол жанагы разрезе области, кечээ мына Баткен областында болуп өттү, бүгүн мына Ош областында, эртең Жалал Абад областында, ошол эле мезгилде андан кийин Чүй, Талас, Өсүк көл, Нарын областтарында дагы биз бүгүнкү күндө ошол жана семинар тренингтерди жүргүзүп, буларга сертификаттарды берип, булар менен тыгыз байланышта болуп, албетте ушул ар бир жердин өзүнүн инвестициялык потенциалдарын мындайчасын айтканда ачып, булар менен биргеликте чогуу тыгыз байланышта иштеп, мамлекетибиздин инвестициялык климатын оңдоо максатында бүгүнкү күндө ушул жерге келип отурабыз. Семинардын жүрүшүндө инвестициялык климат, бирдиктүү терезе механизми, АЭС инвестиция системасы, инвесторлор үчүн каралган мамлекеттик колдоо чаралары жана мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорлорун ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Катышуучулар инвестициялык инфраструктураны өнүктүрүү, жаңы долбоорлорду илгерилетүү жана Ош облусунун инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча пикир алышты. Мындай семинарлар өлкөнүн башка аймактарында да өткөрүлүп, региондордун инвестициялык потенциалын өнүктүрүү боюнча иштер улантылат.